Салам достор, азыр көчөттөрдү сатуу бир немеси болуп атат, сезону. Анан көпчүлүгү эле менен алган клиенттер кантип отургузабыз, кантип карайбыз дегендерге мен айтып атам, ошо TikToктон специально силер үчүн бир видео тартып берейин. Мен кандай кылгам убагында, кантип өстүрдүм, кантип ушундай көчөттөрдү чыгарып атам, мөмөлөрдүн алып атам, ошол боюнча силерге айтып коеюн дедим. Мисал үчүн жериңер бар. 10 соток деп коелу. 10 сотокто биринчи очередь жерди айдатасыңар. Айдаткандан кийин аны малалатасыңар да. Жер түп-түз болот, мындай фреза деп коет го, фрезадан өткөрүп туруп анан малалатасыңар да. Түз болду. Ошонун үстүнө диамофоска бар го. Ошо диамофосканы чачасыңар. Кадимкидей эле жана арпа будайды эккенден мындай чачасың го. Ошол сыяктуу кылып эле жердин бетине текши мындай чачып чыксаңар. Ошол бүттү, бүткөндөн кийин анан меники мындай да, көчөткө чейин 1 метр кылып тиккем. Силер 1,5 кылсаңар жакшы болот экен. Себеби 1 метр деген аябай жакын болуп калат экен. Бул көчөттөн көчөткө. Ал эми междурядье деп коет го, эки рядтын ортосу где-то бир 2-2,5 кылгыла. Жериңер кенен болсо 2,5 кылгыла, бир аз тарыраак болсо 1 метр кылсаңар жетишет. Жипти тартып алдыңар мындай узун кылып туруп. Мисал үчүн 50 метр деп коелу. 50 метрди тарттыңар жипти түз кылып туруп. Анан бул жерге бир көчөт отургуздуңар, допустим. Анан жанынан 1,5 метрден кийин дагы бирди отургузасыңар. Ошондой болуп кетет. Бул бир рядта ушунун ортосун 2 метр кылгыла дагы. 2 метр дагы бир жип тартасыңар. Кайта эле же болбосо бул жипти бул жака тартып туруп, буну дагы ошондой кыласыңар. Анан отургузуп атканда кандай кыласыңар? Мына штыковой күрөктү аласыңар дагы эле. Мисал үчүн, мына глубинасын карагыла. Примерно болот ушул. Ушул глубина болот да. Ушунчалык кылгыла. Бул жерге көчөттү отургуздуңар. Эми мына жерден бир көчөттү алып туруп силерге наглядно көрсөтүп берейин. Мисал үчүн мындай көчөт барды да силерге. Мына ушул көчөттү тамырын жапкыла, главный. Тамырын жаптыңар дагы. Мына качак, чоң качактарды колдон келишинче мындай талкалап туруп, мына жерди трамбовать этип койсоңор. Бул бир көчөт болду. Ушундайдан 1,5 кийин дагы көчөт болот. Ушундай узун болуп кетет да. Мына буну отургуздуңар. Отургузгандан кийин эле суу берип койгула, бир баягы башка жактан келип атат да бул. Сууну берип койсоңор өзүнө суу алып бир аз ойгоно баштайт да. Бир 1-2 күндө эле билинет, уже тикчирейип мындай ойгоно баштайт. Так, бул ушул. Анан лунканы казганда ар кимиси ар кандай методдорду айтып берет экен да. Кык салыш керек, анан дагы бир балекет диамофоз, амофоздор салыш керек деген. Мен антип рисковать эткен эмесмин. Бул көчөттү мен баягы адамга салыштырсак, жаш балага эле мындай окшош деп ойлойм да. Бул тиктиңер, суудан бердиңер. Суу как сүттүн немеси да, мындай аналогия деп коет го. Сүт менен эле багабыз да кичинекей баланы. Буга деле сууну эле бергиле биринчи жаш маалында. Анан эгерде баягы күйгөн, көптөн бери сакталып турган кыгыңар болсо, кыкты четтерине себип туруп, топуракка аралаштырып мындай неме кылып койгула. Рыхлит этипчи. Анан суудан эле берип тургула. Жайдын саратанында кургатып үрбөй, ным кылып кармасаңар болот. Биринчи жылы ошентсеңер, бул өзү эле өсүп бир 2-3 метрдей өсүп, мөмө байлап ошентет да. Андан кийинки жылдары, анан кийин дарыларын дары болгондо жана витаминдерди бересиңер. Борду чачасыңар, жаз келгенде жанагындай борзовский смесь деп коет го, ошолорду чачасыңар, кыскасы. Андан кийинки жылы уже полноценный ошол уходду баштайсыңар да. Биринчи жылга особый уход деле кереги жок. Ошентиңер, биринчи жыл мөмөсүн жейсиңер. Кыскасы ушул. Дагы суроолоруңар болсо комментарийге жазгыла. Мен өзүм кандай кылгам, шпалераны кандай кылып орнотком, ошолордон бери айтып берем.